Ала То 24 телеканалынын Баткен облусундагы корреспонденттик пунктуна жаңы кызматтык унаа берилди. Ford Focus үлгүсүндөгү 2019-жылы чыккан унааны КТРКнын башкы директору Жайнак Үсөн уулу, Республикалык радио телеборборунун директору Бактияр Алиев, Ала То 24 каналынын продюсери Сүйүта Соорбаева жана автопарктын жетекчиси Рерик Абакиров чыгармачыл топко унааны салтанаттуу түрдө тапшырышты. КТРКнын башкы директору Жайнак Үсөн уулу белгилегендей, Баткен облусу өлкөбүздүн эң алыскы региону катары стратегиялык мааниге ээ. Чыгарага чектеш аймактагы маалыматтык коопсуздукту сактоодо жана ыкчам маалымат берүүдө каналыбызга чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Аны менен катар Дубанда болуп жаткан коомдук саясий, социалдык окуяларды чагылдырууда убакыттан уттурбаш үчүн дал ушул транспорт көйгөйүн чечүү маселеси приоритеттүү болуп келген. Бул саамалык аймактарды өнүктүрүү жылына төп келип жатканы жакшы жышаан экенин белгилеп, Баткен облусундагы каналдын чыгармачылык тобунун ишине ийгиликтерди кааламакчыбыз. Эскерте кетсек, Ала То 24 каналынын Баткен облусундагы аймактык бөлүмүндө кабарчы Нургазы Жайнаков жана оператор-монтажер Ырысбек Мазайыт уулу эмгектенишет. Ийгилик тайым коштоп, өзүнүн саманасы болуп, үйлөрүнөн чаман болуп, бүт туугандарым менен Баткендик бүт туугандарыбыз менен мунасеп болуп, бүрсө дагы тик коркунуктар кеңейе берсин. Биз ошо гана жакшы гана сөйөттөр гана көп болуп, ушундай болсо түзүлө берсин. Ушул бизге азыркы учурда ушул кызматтык унаа берилип жатат. Буга чейин көп жолу ушундай машинеге зар болуп жүргөнбүз. Айрыкча биздин Баткен облусундагы жанагы шарттар бир аз татаал, жолдун алыстыгы бизге ишибизге бир аз тоскоолдук болуп келген болсо, эми мындан ары баардыгы жакшы болот, жеңил болот деген ойдобуз. Жетекчилерге ушул Баткенди эске алып, эң биринчи жолу аймактардын арасында Баткен облусуна көңүл буруп жаткандыгы бул биз үчүн чоң жоопкерчилик.